Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Кыргыз чектин тушундагы Ленин бактан жери 4 соток болгон ушул үй жөнүндө информация берген атайын келип калдым. Жашоого даяр, ичи сырты толук бүткөн, төрт тарабы тосулган, варата коюлган, жери 4 соток. Агын суу бар, таза суу бар. Үй кызыл китептүү, закон түрүндө сразу өткөрүп бермекчи. Баасы $60.000. И кеми бар. Басын башында айттым, лайктан былчитип басып коюңуздар. Кудай буюрса, мындан кийин сатылуучу үйлөрдүн баасын сразу башында айтып турган аракет кылабыз. Сиздер дагы взаимный отношение кылып, лайктан басып колдоп туруңуздар. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Түз чыгып келсеңиздер, ушул көчөнүн эле оң тарабында ушул үйдү көрө аласыздар. Ушул үй сатка чыгып аткан кезде. Байкаңыздарчы досторум. Байкаңыздарчы. Жашоого даяр, келесиздер, жашайсыздар. Достор, бул жак ошо негизги кирүүчү варата үйгө ачып кирип келе бересиздер. Жери үйдүкү 4 соток. 4 тарабына пескалык забор менен тосулган. Сол жак, жок, оң жакты карасаңыздар 4 бөлмөлүү үйү, кирпич менен тургузулган. Эч кандай камкыш, пакса, газоблок, пескоблок эмес, кирпич туугандар. И могул жакта жаткана. Пескалык забор менен тосулган. Бул жагы бак, көчөттөр эгилиптир. Секин уже мөө берип жаткан кези деп атат эси. Анан туугандар, таза суу бар. И агын суу дагы бар экен. Мына кран турат туугандар. Суу жок дегендер, суу тамчылап атат. Жакшы. Лайктан басып, дос, таныш, тууган, урук, группа бүт барк тарапка жибериңиздер. Үй издегендер негизинен азыркы учурда көп. Алган адам утат. Мына бул жакка мындай келсеңиздер деле 4 машина жөн эле батат экен. 4 батпаса да 3 батат. Не маалымат берейин дагы. Квартираңыздар болсо, жериңиздер болсо, машинаңыздар болсо айтып көрүңүздөр. Балким обменге ынап калат туугандар. Могул жагында дагы бош орундук бар экен. Көрүңүздөрбү? И үйдүн артында дагы бош орундук, мындай чыкканда место калтырылган. Кошуна менен кийин ыйкы-тыйкы болбош үчүнчү. Так, эми жүрүңүздөр, 4 бөлмөлүү чоң үйүн сиздерге кирип көргөзөйүн эми. Кирпич менен тургузулган экен. Буюм тайымдардын бардыгы калат. Темир эшикти ачып кирсеңиздер, бул жери прихожка болуп калат. Менимче бул жерде билип калсаңыздар керек. Прихожка. Киргениңиздерде мына узун, чоң, как коридор, холл катары кетет. Буну деле бир комната катары эсептеп кое берели деп азыр эле эси мага маалымат берди. Бирок действительно чоң экен. Так, бул жака өтүп келсек, дагы бир комната. Байкаңыздарчы. Сонун болуп турабы? Печка бар, от жаап үйпүй жылдоо, тамак кылып. Так, бул экинчи комната болуп атат. Печкасы бар, телевизор коюлган. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Бардыгын калтырып кетем дейт эси. Жакшы да, келесиздер, жашайсыздар. Лайктан басып коюңуздар. Баасын экранга жазып койгонмун. $60.000 кеми бар. Айткан баасында сатпайт, түшүрүп берет. Так. Эми 3-чү комнатага кирип калайлы. Бул конок бөлмө. Конок бөлмө. Мына эки айнек терезелер. Бары сонун, бары жакшы. Караңыздарчы. Колдон келишинче үй жөнүндө информацияны берген аракет кылдым, достор. Телефондо бүтө турган иш эмес, кийин өзү менен да сүйлөшөсүздөр. Номери экранда жазылуу, түшүрүп берет. Квартирага алмашуу жолдору бар дегендей кылып атат. Сүйлөшүп көрөсүздөр ал жагын. Телефондо эч нерсе бүтпөйт, билесиздер. Алган адам да келип содулашса түшүрүп берет. Аракет кылыңыздар.